2017 жылдын 3-5 октябрында туруксуз аба ырайы байкалып, мезгили менен жаан жаап, тоолордо кар жаап. 4-5 октябрда тоо этектеринде жаан каргайланып, кээ бир райондордо жаан-чачын катуу жаашы алдын ала калкка ММКлар аркылуу жарыяланса, адамдардын өлүмүнө жеткирбөө жана материалдык чыгымдарды азайтуу максатында 2017 жылдын 2 октябрь күнү уюлдук операторлор аркылуу элге СМС билдирүүлөр жөнөтүлүп, акцион аркылуу телеэкрандардан жүгүртмө жардама тиешелүү маалыматтар жиберилген болчу. Күтүлгөн аба ырайына байланыштуу Жайыл районунда 2 октябрда Бишкек-Ошуна жолунун Төө ашуусунда бороон катталып, болжол менен 128 чакырымында унаа жолго кар күрткүсү топтолуп, жол тыгыны пайда болгон. Буга байланыштуу Сосновка өткөрмө постунда Көлбаев атындагы тоннелде бир нече рет жүк ташуучу жана жеңил автоунаалардын кыймылына чектөөлөр киргизилген. Жеринде тийиштүү иш-чараларды уюштуруу максатында КРОКМдин Жайыл райондук бөлүмүнүн кызматкерлери жана ИИМдин патрулдук милициясынын кызматкерлери иш алып барышты. Андан сырткары ÖKMдин 2-издеп куткаруу отрядынын тоннелдик кызматы Көлбаев атындагы тоннелде кырсык катталса ыкчам жардам берүүгө даяр турушту. Тилекке жараша ал күнү андай кырсыктар катталган жок. Түнөлдүн ичинде өзгөчө кырдаалдары катталса, ошол жерге келип элге жардам көрсөтүүгө даярбыз. Кар жаагандан баштап ушу түнөлдүн ичинде эч кандай кырдаал катталса өз убактысында келип жардам көрсөтүүгө даярбыз. Ал эми жардамга жана кеңешке муктаж болгон айдоочулар жана жүргүнчүлөр 102 бирдиктүү нөмөт диспетчердик кызматына чалып, керектүү маалыматтарды алып жатышты. Оператор Нуржамал байланышта, саламатсызбы, угуп жатам сизди. Эрнис аттуу айдоочу болсо аба ырайына көңүл бурбай, жайкы дөңгөлөктөр менен ашуу ашмакчы болгон. Бул учурда Төө ашууда кар жаап, улам күрткүгө айланып, жол кыймылына кыйынчылык жараткан. Жүк ташуучу унаа чиркегичи менен тайгак жол тилкесинен өтө албай, кайра артка тайып барып, жолду бууп калган. Мындан улам унааларга бир тараптуу жол тилкеси гана калды. Бул учурда ашууда нөөмөттө турган техникалар Эрнис мырзанын унаасын тоннелге чейин тартып чыгарып коюшту. Ооба, исправить этпей калдык. Албаштырганычы. Өзү да неожиданно келип калды го. Буюрса эми кийинкисине расстан чыгабыз го. Өзүм Бишкектен Баткенге кеттим. Себеп летний баллон болуп калды. Тиги жерде кичине фурга уруп эме болуп калыптыр. Муз болуп. Ошого тыгылып калдым. Качан дөңгөлөктү алмаштырайын деп атасыз? Буюрса мына Ошко жетип алайын. Ошко жетсем эле алмаштырам. Айдоочулардын унаа каражаттарына тиешелүү көңүл бурбагандыгынан улам жол кырсыктары келип чыгууда. Анын натыйжасында материалдык чыгым эле эмес, адам өмүрү кыйылууда. Жүргүнчүлөрдү ташуу максатында уюшулган республикада алгачкылардан болуп, жеңил унаа менен жүргүнчүлөрдү өз дарегине жеткирген трасса такси кызматы кышка катуу даярданды. Бизде мына октябрдын башында, сентябрдын аягында эле машинелердин баары ушу кышка даярдык кылып, жанагындай дөңгөлөктөрүн которушуп, кышка даярданышты айдоочулардын баардыгы. Мына барып туруп, ошол жерден, ошол биздин Кыргызстаныбыздын улуу жибек жолу, аталган ушул Ош-Бишкек жолунда, ошол жерде жанагы машинеси тайгаланып, же дагы бирден болуп турушул жерден жанагындай пробканы ошолор кылат. Мына ошону менен пробканын баардыгы болуп, анын артында канчалаган карапайым жүргүнчүлөр, канчалаган ушул айдоочулар ошол жерден мына жолдон, тыгындардан кыйналышып, 5 саатта, 10 сааттап турган пробкалар мына бизде кыш чындап келе элек. Мына уже кыш башталганда эле ушундай нерселер башталды. Биз Алабукка, Бишкек багыттары боюнча таксовать этебиз, жүргүнчүлөр ташып. Азыр кыш келип уже жолдор тоңолок болуп, тайгак болгондо байланыштуу дөңгөлөктөрдү зимнийге алмаштырдык уже. Андан сырткары бизде тайгак болсо мындай сеп бар. Мына бул сеп тайгак болсо байлайбыз. Аварийный знак. Ошондой эле ден соолугун ачарлап жанагы болсо, аптечка бар мынакей. Трос. Еще огнетушитель бар. Албетте айдоочулар өлкөнүн кан тамыры болгон унаа жолдордо жүрүп, жүргүнчү жана жүк ташуу жаатында эмгектенгенден кийин адистердин аба ырайы боюнча эскертүүлөрүнө кулак сала жүрүшсө.
2017 жылдын 5 октябрында Кабар маалымат агенттигинде Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан өзгөчө кырдаалдар боюнча кышка карата даярдык, шашылыш билдирүү берилгенден кийинки абал 5 октябрь кырсыктардын тобокелин азайтуу күнү жөнүндө маалымат жыйыны болуп өттү. Анда ÖKM'дин кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунун башчысынын орун басары полковник Азамат Мамбетов катышып, өзгөчө кырдаалдар боюнча кышка карата даярдык иш-чаралары боюнча массалык маалымат каражаттарына кеңири маалымат берип өттү. 3-нөн 5-ине чейин болуп аткан жаан чачындардын кесепетинен бийик тоолор айылында өтө турган автоунаа жолдорунда дагы айдоочуларга жүргүнчүлөргө кыйынчылык тартылды. Алардын ичинен болсо айтып турган болсок ошо Бишкек-Кошуна жолунда тыгындар пайда болду. Тыгындардын бирден бир негизги себеби болуп, бул биздин айдоочуларыбыздын ошо кышкы өздөрүнүн автоунааларын кышкы абалга келтирбегендиги. Өзгөчө Кырлар министрлиги бул кышка 100% даярдыгы боюнча бул функциялануу милдетинде белгиленген. Эми колдон келишинче өзгөчө Кырлар министрлиги бүгүнкү болгон техникалардын баарын дайындады. Андан сырткары быйыл дагы ошо жаңы инженер техникалар келди. Кышка ошо биздин жарандарыбыздын коопсуздугун калыптуу максатында бийик участкаларда атайын топтор уюштурулмакчы. Бишкек-Кошуна жолунун түбү ашууда. Андан сырткары 153 километринде ошо куткаруучулардан турган топтор турмакчы. Эгер кандайдыр бир өзгөчө кылганда болуп кете турган болсо, тез арада жардам көрүп, ошо биздин жарандарыбызды аман сактап калуу максатында. Ушул эле күнү Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жарандык коргонуу адистерин даярдоо жана кайра даярдоо борборунда 5 октябрь жыл сайын белгиленүүчү Кыргыз Республикасында кырсыктардын тобокелин азайтуу күнү белгиленди. Иш-чарага Бишкек шаарындагы өзгөчө кырдаалдардан коргоо адистерин даярдаган жогорку окуу жайлардын мугалимдери жана 1-курстун студенттери катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө студенттерге алгач өзгөчө кырдаалдар жөнүндө теориялык түшүнүктөр берилип, андан кийин ÖKM'дин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн иш багыттары жана шаймандары көргөзүлдү. Жарандык коргонуу жана адистерин даярдоо жана кайра даярдоо борборунун аймагында ушул жогорку окуу жайынын студенттерин, 1-курстун студенттерин чакырып, биз ачык эшик өткөрүп атабыз. Эң негизгиси ушул 3 жогорку окуу жайдын өзгөчө кырдаалдарда коргонуу кафедрасынын студенттери келди. Бүгүнкү күндө 80ге жакын студент катышып атат. Эң негизгиси буларды ушул өзгөчө кырдаалдарга кандай түрлөрүнө дуушар биздин республика. Ошол жөнүндө жалпы маалымат берип, анан бир ичине тасма көргөзүп, андан кийин ушул биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куралында турган күчтөрдүн кандай пайдаланабыз, кайсы учурда пайдаланабыз, ошол боюнча жалпы түшүнүктөрдү берип атабыз. Алып айтсак, мындай иш-чаралар республика боюнча ÖKM'дин түзүмдүк бөлүмдөрү тарабынан уюштурулуп, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу, кырсык учурунда өзүн туура алып жүрүү эрежелерин калкка жеткирүү болуп саналат.